Саламатсыңарбы? Биз бүгүн Балдар борбору Сейтек жана Салтуу Ушу Федерациясынын колдоосу астында сабак өтөбүз. Ушу бул күрөш искусствосы. Ушунун максаты бул ден соолукту чыңоо, өзүн өзү коргоо жана чоң спорттук жетишкендиктерге жетишүү. Бүгүн сабакты мага жардам берет Көкүмбек кызы Элес, ушу спорт чебери. Биздин бүгүнкү сабактын темасы бул Шаолинь муштумун 5 жаны барлар формасын үйрөнөбүз. Ага чейин биз биринчи башкы бөлүктү баштайлык. Бул деген дем алуу көнүгүүлөр. Дем алуу көнүгүүлөрдүн биз бүгүн асманга колду көтөрүү көнүгүүсүн жасайбыз. Бутуңарды ийниңердин туурасына коюп, колуңарды астыга, алаканыңарды жерге көрсөтүп, элес көрсөткөндөй, анан жай колуңарды көтөрүп баштайсыңар. Ошол учурда жай дем алабыз. Колуңар башыңардын учуна жеткенде демиңерди кармап, дем албай, андан кийин колуңарды эки тарапка акырын түшүп баштаганда демиңерди акырын жай чыгарып баштайсыңар. Анан башкы позицияга келип колуңар түшөт. Ошентип дагы силер 10 жолу жасайсыңар. Демиңерди кармайсыңар, акырын колуңарды түшүрүп, демиңерди чыгарып жасайсыңар. Бул деген көнүгүү силердин демиңерди түзөтүү үчүн көнүгүү. Эмкиси бизде бул денени ысытуучу көнүгүүлөр. Денени ысытуучу көнүгүүлөрдү бүгүн биз туруп жасайбыз. Бул өйдөңкү отургуч деген көнүгүү. Бутуңарды бүгүп, бир бутуңарды астыңарга сунуп, колуңар менен бутуңардын учун кармайсыңар. Ошойдон денеңер түз, аркаңар түз болуш керек. Силер 4 жолу жасайсыңар. Ошондой эле башка бутка жасаса болот. Азыр капталга жасаган отургуч. Ошондой эле болот, бирок каптал жакка колуңар чоюп, бутуңардын учуна кармашыңар керек. Эмдиги көнүгүү бул жөргөмүч деп аталат. Жөргөмүчкө биз ылдый отурушубуз керек, колубузду, бутубузду кармап, бир буттан экинчи бутка өйдө болбой ылдый отурасыңар. Силер 10 жолу жасашыңар керек. Биз бүгүн ушул күрөш искусствосунан махтар, стойкалар, анан кийин бут менен кол менен урган көнүгүүлөрдү көрсөтөбүз. Азыр түз махты элес сизге көрсөтүп берет. Бутуңар түз махты жасайбыз. Бутуңар түз болуш керек. Колуңарды эки жакка түртөсүңөр. Ошондой эле тегерек, сырткы тегерек деген көнүгүү. Циркуль менен чийгендей тоголок кылып бутуңарды жасайсыңар. Эмки көнүгүү бул стойкалар. Ушудагы стойкалар азыр кездешүүчү стойкалар. Мабу, гунбу. Мабуда бутуңар түз болуш керек. Бул жакта түз болуп, бутуңарды түз кылышыңар керек. Денеңер түз, башыңар да түз көтөрүшүңөр керек. Эмки стойкалар сүйбу, гунбу. Ылдый отурушуңар керек, бутуңар полго параллель болуш керек. Мабу, цилюнбу. Ушу цилюнбу деген стойка гунбудан айырмаланып, бутту мынтип бүгөсүңөр. Ошондо бул башка стойка болуп калат. Эми кол менен кандай уруш керек? Муштум менен астыга урабыз.
түс муштум. Алакан менен түртөбүз. Эми жолборс алакан менен дагы түртөбүз. Эми дагы кездешүүчү нерсе бул деген бут менен согуу, бут менен түс согуу. Силер 4 жолу жасайсыңар. Эми буттун учу менен согуу. Азаматсыңар. Эми биздин негизги бөлүгүбүзгө келдик. Азыр деген биз Шаолинь муштубунун 5 жаны бар формасын толугу менен биринчи бөлүгүн элес бизге көрсөтүп берет. Көрүп турсаңар болот. Бул көнүгүү жөн эле кыймыл эмес, бул көнүгүүнүн дагы аттары бар. Аттары болгону бул жакшы, анткени деген силер аң сезим менен ошо пайдаланып, денеңер менен чогуу жакшы запоминать этсеңер болот. Мисалы, вот биринчи көнүгүү туруп, бул 2 жолборс мушташып жатат деген форма. Эки жолборс мушташып жатат. Эмки кыймыл бул жерде жаткан жолборс олжосуна секирди. Көрдүңөр, сүйбүү кылып жатат. Силер үйрөнгөндөй эле. Ачка жолборс олжосун кармады. Эми ушу көргөндөй эле 3 кыймылды чогуу атын атап дагы жасайсыңар. 2 жолборс күрөшүп жатат. Жерде жаткан жолборс олжосуна секирди. Ачка жолборс олжосун кармады. Эмки кыймыл бул деген Илбирс токойдон суурулуп чыкты. Үңкүргө билинбей кирүү. Дагы бир жол көрсөтүп койсоңуз. Үңкүргө билинбей кирүү. Жолборс тоону түрттү. Көрдүңөрбү, окшош кыймылдар айткан сөздөр менен чогуу жасалат. Анан экөө окшош түрткөндөй түртүп жатат. Дагы бир кыймыл Илбирс олжосун тартып алды. Эми ушу 4 кыймылды азыр элес көрсөтүп берет. Силер сөздөрдү абдан жакшы билишиңер керек. Анткени кыймылдаганда бир кыймыл, бир форманы айтканда ошо сөздөрдү кайталап айтышыңар керек. Азыр деген дагы кичине бөлүк калды. Бул деген Илбирс чаңын сапырды.
Эмки кыймыл шамалга карай бутка туруу. Suudагы ажыдар суудан чыгып жатат. Кара жолборс тырмактарын көрсөттү. Бул жерде кыйкыргандын себеби өзүңөрдүн бирөө силерге нападать этсе, ошону коркутуштагы нерсе болуп эсептелет. Ошон үчүн ошондой к, на деген сөздөр бар. Азыр ошо башынан баштап биринчи бөлүктү элес дагы бир жолу көрсөтүп берсин, а силер болсо ошону менен кайталайсыңар. Бул Шаолинь муштумунун 5 айванаттар формасын көрсөттүк, биринчи бөлүгүн. Азыр деген биз силерге кичине физикалык жакка кандай көнүгүүлөрдү жасап, күчтүү болушуңарды көрсөтөбүз. Бул деген көнүгүү 5 жолу силер жасайсыңар, биз бир жолу жай көрсөтөбүз. Эмнеге жай? Анткени силер деген жаңы үйрөнүп жатканда жай кыласыңар. Анткени бирөө силерди уруусу келсе же өзүңөрдү коргошуңар момент келгенде силер деген маны катуу жасашыңар керек. Ошон үчүн бат жасашыңар керек. Азыр биз силерге жай көрсөтөбүз. Азыр жаңы эле үйрөнбөдүкпү? Жолборс олжосун кармады дегенди. Ошону азыр көрсөтүп берелик. Элес көрсөткөндөй биз турганбыз. Мына бирөө бут менен бизди согот, биз арстан колу менен түртөбүз. Буну деген бат кылыш керек, бирок силер үйрөнүп жатканда азыр биз силерге жай көрсөтүп жатабыз. Дагы бир ыкмасын көрсөтөлүк. Бул деген Илбирс токойдон суурулуп чыкты. Кармап, анан ичке соксо болот. Же кичинекей, бою кичинекей болсо, силер моюнга согосуңар. Дагы бир жолу көрсөтөлүк. Колуңарды кармайсыңар, анан ичке. Жаңы эле үйрөнгөн ыкмалардын бири. Эми биз силерди секирип, анан кийин алтын мостко турушуңарды азыр көрөлүк. Монтип секиресиңер, ордуңарда эле. Анан алтын мабу стойкада турасыңар, бирок бул көнүгүү секунддан алынган, ошон үчүн алтын көпүрө деп коет. 10 секунда жасайсыңар. Силер өзүңөр 2 жолу кылгыла. Эми отжимание жасайбыз. Муштум менен туруп, анткени муштумуңар түз болот. Муштум жакшы машыгат. Бул көнүгүү силердин күчтүү болушуңарга көнүгүүлөр. Эми сабактын аягында биз деген кичине отуруп, денебизди, акыл эсибизди кичине эс алдырып, денеңер түз отурасыңар. Бутуңарды кайчылаштырып, колуңарды тизеңерге коюп, денеңердин баары эс алгандай, эчтеке жөнүндө ойлонбой, акырын дем алып,
азыр өткөн көнүгүүлөрдүн баарын эстеп, анан ошону менен сабакты аягына чыктык. Көңүл бөлгөнүңүзгө рахмат. Жакшы кабылгыла.